Барыңыздарга салам. Бүгүнкү видео китеп окуш керек эле деп, бирок китепти ачканда эле уйкусу келип, же ар кандай шылтоо менен китепти жапканга шашкан замандаштарга арналат. Бул боюнча сөздү жеке тажрыйбама таянуу менен улантайын. Себеби бир топ жыл мурун мен дагы китеп окубай калганын байкагам. Тагыраак айтканда, бир жылда 1-2 китеп окуганым болбосо, көбүнчө интернеттеги шыктандыра турган маалыматтар менен чектелип калгам. Аны менен өзүмдөн өнүгүүнү эмес, тескерисинче бөксөрүүнү сезе баштагам. Себеби угуп жаткан маалыматты иш жүзүндө аткарбасак, анын биздин жашообузга бир тыйынчалык дагы пайдасы жок экенин түшүнгөм. Ошондуктан жеке өнүгүүм үчүн китеп окуудан баштоо керек деген чечимге келгем. Ал үчүн адамга эргүү берип, кыймылдата турган китептерден издеп көрдүм. Чындыгында китеп окууну адатка айландыруу үчүн жеңил китептерден окуй баштагам. Анын арасында эсимде калганы дүйнө жүзүндөгү эң бай адамдардын бири болгон Опра Винфринин биографиялык аңгемеси. Анда ал кенедей кезинен эле башынан оор турмушту өткөргөнүнө карабай, чоң апасынан уккан жомоктордон жана окуган китептеринен таасирленип, эрте жашынан эле ийгиликке жетише баштагандыгы тууралуу айтылган. Андан кийин мени китеп окууга шыктандырган чыгарманын бири корей тилиндеги китеп окууда гений боло алган Хуңдери болду десем жаңылышпайм. Себеби кээде китеп окубай калганда кайрадан ушул чыгарманы окусам, китеп окууга көңүлдөнүп калчумун. Анткени бул китептин каарманы эзели китеп бетин ачпаган, иштеги, үйүндөгү кыйынчылыктардын айынан айласын таппай жүргөн адам болот. Бирок ошондой кыйын учурда досунун кеңеши менен китеп окуп калып, 2 жылдын ичинде руханий дүйнөсүндө болуп көрбөгөндөй өзгөрүүгө туш келет. Андай өзгөрүү ага алдыга чоң максаттарды коюуга, аракет кылууга түртөт. Эми китеп окуу менен өзгөрүүгө, өнүгүүгө умтулган замандаштар үчүн бул китептин орчундуу жерлери менен бөлүшөйүн. Айтылган чыгармада китеп окуунун 3 түрү белгиленген. Булар бир нерсеге багыт берген, билимди өркүндөткөн, жашоону өзгөрткөн китеп окуу. Бул чыгармада жашоону өзгөрткөн китеп окуу жөнүндө сөз болгон. Ошондуктан автор өмүр бою сыналгы көрүп, же интернет оюндарын эле ойносо, жашоо өзгөрөбү? Албетте жок. Ал эми китеп окууда жашоо сөзсүз өзгөрүлөт. Себеби китеп бул жан дүйнөнүн күзгүсү деп белгилеп кеткен. Айтмакчы, бул китепти 2 автор бирдикте жазыптыр. Өздөрү дагы бул китептин ичинде каарман. Алардын көзөмөлүндө негизги каарман китеп окуу менен ишинде дагы, жеке жашоосунда дагы ийгиликтерге жетишкен. Ошондуктан адамдын жашоосунда алдыга үндөгөн насаатчы же чөйрөсүндө бирдей кызыкчылыкты көздөгөн адамдардын болуусу өтө маанилүү экендигин белгилей кетким келет. Бул китептин каарманы Хуңдеринин жашоо шарты менен кыскача таанышсак. Атасы бизнестен банкрот болуп, үй жайын банкка алдырып ийишип, ол чойгон карызы менен бир кичинекей батирге көчүшөт. Андай кыйын шартта чогуу жашоого мүмкүн болбогондуктан атасы үйгө айтпай дайынсыз кетип калат. Кыскасы, ушундай жашоо шарт болгон аз келгенсип, каармандын жумушунда дагы иштен кыскартуу коркунуч пайда болот. Азыр ал өзүнө гана жооп бербестен, үйдөгү карындашынын окуусуна дагы акча төлөп, апасы менен 3 адамдын камын көрүшү керек. Ошондой үмүтсүз жашаган күндөрдүн биринде жакын досуна жолугуп калып, азыркы абал жөнүндө бөлүшөт. Анан ошо досунун сунушу менен оор абалдан чыгуу үчүн эң оболу өзүн өнүктүрүүдөн баштоосу керек экендигин түшүнөт. Ал болсо китеп окуу менен ишке ашаарын, китепти жөн эле окубастан өзүн өзгөртүүгө алып келген китеп окуу болушу керектигин аңдайт. Албетте, муну аткаруу оңойго турбайт. Баарыбыз эле шылтоо кылган тоскоолдук менен жолугат. Китеп окууга убакыт жетишпейт дейт. Китепти ачса эле уйкусу келет. Сотканы кармап же сыналгыны көргүсү келет. Иши кылса бир шылтоо менен китепти нары жылдыргысы келет. Бирок азыркы абалдан чыгуу үчүн башка айла жок экенин түшүнөт. Ошондуктан күндөн күнгө аракет кылып, арасында айныганга карабай, акыры китеп окууну адатка айлантат. Себеби кээде жалкоолук басып, же мындай кадамдан пайда чыкпайт деген жалган чойлор келгенде китепти окуу менен чоң ийгиликтерге жетишкен.
насаатчыларынан кеңеш алат. Ал кандай кеңеш экендигине бир аз токтоло кетели. Мисалы насаатчынын бири кызыл канышанын таасири деген жөнүндө айтып берет. Анын негизин бул түзөт. Чөйрө тез өзгөргөндүктөн адам өз ордунда туруу үчүн дагы болгон күчү менен жүгүрүүсү керек. А эгер башка жакты көздөсө, азыркыга караганда жок дегенде 2 эсе тездикте жүгүрүүсү керек. Бул биринчи кеңеш. Ал эми экинчиси. Тегеректе ийгиликке жетишкен чөйрөгө көбүрөөк көңүл бөлүп, аларга ыраазы болуу керек. Себеби алардын таасири менен менин дагы өнүгүүмдү андан дагы тездетүүгө болот дейт. Акырында кошумчалай кете турган нерсе. Эгер сиз жашооңузда өнүгүүнү кааласаңыз, китеп окуудан баштап көрүүнү сунуштайм. Китепти да жөн эле окубастан, жашоого таасир берип, жеке өнүгүүдө из калтыра турган китеп окууну сунуштайм. Ал үчүн бул китепте айтылган жашоону өзгөрткөн китеп окуу долбоорунун негизги 3 жолу менен бөлүшө кетейин. Биринчиси, 100 күндүн ичинде 33 китеп окуу. Бул китеп окууну адатка айландырууда жардам болот. Ал үчүн өзүбүзгө жаккан кызыктуу чыгарманы 3 күндө окуп жетишүү керектиги айтылган. Экинчиси, 1 жылдын ичинде 100 китеп окуу. Жөн эле китеп окубастан, кайсы тармактын адиси болсок, ошо тармакты терең өздөштүрүүгө багытталган китеп болушу керектиги айтылган. Ал эми үчүнчү эң негизгиси, китеп окуу менен бирдикте андан алган билимди башкалар менен бөлүшүү. Бүгүнкү видеону ушул эле китептен алынган мазмундагы сөздөр менен аяктагым келет. Китепти жөн эле окубастан, жан дилибиз менен берилип окуу керек. Ошондой эле ийгиликке жетишкен адамдардын окшоштугу. Алар дагы бир кезде биз сыяктуу эле жөнөкөй адам болушкан. Бирок китепти окуу менен туура жолду тандай алышкан. Бүгүнкү видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Эгер сиздерге мындай форматтагы видеоблог жакса, каналга катталып пикир калтыра жүрүңүздөр. Ар дайым кубаныч менен кабыл алам. Ал эми бүгүнкү китепке кызыккандар үчүн маалымат алдыда болот. Анда эмесе сак саламатта болуңуздар.